Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды кайра эле баштадык. Биз өткөнкү сабагыбызда динамикалык белгилерди өткөнбүз. Ал динамикалык белгилер биздин алган чыгармаларыбызды кооздоп туруучу динамикалык белгилер. Динамикалык белгилер үндөрдүн катуулугун жана жумшактыгын биз далилдеп үйрөнгөнбүз. Меццефорте, форте жана фортессималарды өткөнбүз. Пианода болсо меццопиано, пиано, анан пиассимону үчтөн биз көргөнбүз. Фортессимода биз аны катуураак дегенбиз. 3 форте, фортессимо андан да катуураак. Фортеде абдан катуу болот экен. Андан соң сфорцанда өтө катуу уруп кайра кой берүү болот. Пианода болсо балдар, биз 2 пианода токтолгонбуз. 2 пианода пиассимо, 3 пиано болсо пиано, пианоссимо андан да жумшак. 5 пиано болсо абдан жумшак. Субито пиано өтө жумшак болот. Катуу, абдан катуу аткарылган добуштар эмоционалдык катуу сезимдерге чакырат. Ал эми жумшак, абдан жумшак, андан да жумшак аткарылган чыгармалар көңүл жайлатуу сезимдерди билдирет. Бизде болгон чыгармаларыбызда сөзсүз түрдө ушул катуу динамикалык белгилер жана жумшак динамикалык белгилер сөзсүз түрдө учурайт. Динамикалык көркөмдөө белгилери балдар, адашпагыла, нота мейкиндигинин астында же болбосо үстүндө латын тамгасы менен белгиленет. Ал эми балдар, мындан дагы тышкары 2 кооздоочу динамикалык белгилерибиз бар балдар. Ал фортеден пианого же болбосо пианодан фортеге. 2 кооздоочу динамикалык белгилерибиздин биринчиси балдар диминуэндо, экинчиси крешендо. Диминуэндо балдар, жогоруда айтып кеткендей эле фортеден пианого, а крешендо болсо пианодон фортеге. Диминуэндо кайсыл тарап, сызыкча кайсыл тарапка караганын, крешендо кайсыл тарапта караганын дагы мен слайдка жайгаштырып коемун балдар. Эмки сабакта мен силерден сураймын. Ага чейин эгерде түшүнбөгөнүңөр болсо сурагыла, жылмаюу менен кабыл алгыла. Мен силерди күтөм балдар. Эмки сабагыбыз болсо сонун болот, кызыктуу.